Merhaba, hurmatly bizdin YouTube kanaldan katılgıçılar jana görүүчүлөрү. Бүгүн сиздер менен мугалимдердин жашоосуна бир мугалимдик образына жеңилдете турган бир жакшы бир платформа менен тааныштыргым келип турат. Анда эмесе биздин сабагыбызга жакыныраак көңүл буруп, биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий калтырып, кесиптешиңиз менен бөлүшүп коюңуздар. Кесиптештериңиздер дагы бул программаны үйрөнүп алышсын. Бүгүн биз кандай платформа сайт менен таанышабыз. Бүгүн биз ушундай креативдүү бир китеп жасоону үйрөнөбүз. Кандай китеп? Анда эмесе сабактын аягына чейин көрөбүз. Бул китеп бир жөн гана китеп эмес. Мынакей караңыздар. Бул жак электрондук бардык сөздөрү менен видео. Түлкү менен карышкыр. Бир күнү түлкү куйругун булактат. Көрдүңүздөрбү? Ушул сыяктуу видео жомокторду бир эле видео менен сабактарыңыздарга каалагандай жасасаңыздар болот. Мисалы үчүн аудиолоруңузду илгери бир токойдун арасында ташбака менен коён жашаптыр. Көрдүңүздөрбү? Ушул сыяктуу сүрөт, видео, үнүңүздөр менен аудио запистериңиздер менен китептерди жасасак болот. Анда эмесе бул китепти биз кантип жасайбыз? Алдыда сиздер менен тааныштырмакчыбыз. Бул сайттын аты негизинен эң жөнөкөй мугалимдердин эсинде кала турган сайттык платформа. Бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын темасы бул Creator. Бул Creator платформасы бул негизинен мугалимдердин жаңы заманбап технологияга аралашуусуна чоң себепчи болот. Биз кантип бул Creator платформасын жазабыз жана кандай кылабыз, кантип иштетебиз алдыда биз менен чогуу үйрөнө аласыздар. Ал үчүн Google Chrome'го киребиз, өзүбүз аккаунтубузду тандайбыз бул жактан. Ушул жака бул Creator деп жазабыз. Караңыздар. Бул Creator деп издесеңиздер эң биринчи мынакей ушул бөлүкчө ссылкасы менен описанияга жайгаштырып коёмун. Таппай атсаңыздар ошол ссылка менен кирип көрсөңүздөр болот. Бул Creator баскычын басабыз. Жасап баскандан кийин англисче болушу мүмкүн. Муну мышканын оң капталын басып биз перевести на русскийге которуп алабыз. Эми ушул жактан авторизация дегенди басып, же регистрация деп чыгат сиздерден. Ошол экөөнүн бирөөсүн басып кирсеңиздер болот. Киргенден кийин эле бизден электрондук почта же болбосо Google менен катталса болобу деген бөлүк бар. Биз Google'ды тандайбыз. Через Google'ды тандап, Google менен тандасаңыздар эми бул сиздерге оңойрок болот, анткени аккаунтту өзү эле регистрация кылып коет. Продолжетти басабыз бул жактан дагы. Басып, бул жака өзүңүздөрдүн бир белгилүү бир атыңыздарды жазып деле койсоңуздар болот. Мисалга Нурлан деп туруп, ко дегенди басып коебуз. Или пароль жазат. Бул жака эгерде ушундай болгон ошибка берип кала турган болсо, кайра артка чыгабыз, урматтуу кесиптештер. Бул жактан дагы сиздердики да ушундай ошибка берип кала турган болсо, артты көздөй чыгабыз бул жактан дагы. Ушул сыяктуу кээде ошибка берип калышы мүмкүн. Ошол ошибка бергенде кайрадан бул Creator деп издеп жазып киребиз. Караңыздар. Эгерде ушундай ошибка берип кала турган болсо, андан кийин бул жактан мисалы үчүн орусчага коебуз. Ушул жактан авторизация эмес, создать бесплатный учетный запись деп басып киребиз. Кайрадан киргенде да ушундай пароль сурашы мүмкүн сиздерден. Дагы бир жолу пароль сурап жаткан болсо, бир аз убакыт өткөрүп туруп, андан кийин кириңиздер, анткени кээ бир учурда сайт ушундай ошибка берип калышы мүмкүн. Андан кийин бир аз обновление кылып койсоңуздар, ушундай болуп чыгат. Андан кийин через Google аркылуу тандап регистрация жасайбыз. Регистрация жасаганда мынакей бул жактан аккаунтумду танда дейт. Өзүбүздүн аккаунтубузду тандайбыз. Бул жактан продолжетти басабыз.
Birazdan keyin bizdin bölügübüz avtomatik түрдө регистрация бөлүмүнө өтөт. Окей. Караңыздар. Регистрация болуп өткөндөн кийин сиздерден ушул жактан сиз кандай бөлүк менен иш алып барасыз. Мисалга, англисче болсо орусча коюп коесуздар. Teacher сиз биринчи, экинчи, үчүнчү, 3 бөлүк тандаганга болот. Бул жактан 3тү тандайбыз. Окей. 3тү тандап койгондон кийин следующий next дегенди басабыз. Сиз бул жактан кайсыл класстарга сабак бересиз? Мен 1ден 5-11 класска чейин сабак берем. Сиз эми өзүңүз сабак берген класстарды жана чоң класстарды деле белгилеп койсоңуз болот. Окейди басабыз. Кайсыл сабактан сабак бересиз? Математика, химия, биология деген сыяктуу бөлүктөр тандап койсоңуздар болот. Бул жактан мынакей регистрация болуп бүттү. Окейди басабыз. Бираз күтөбүз. Эми бул жактан сиз бул Creator платформасын эгерде ноутбугуңуздарга көчүрөмүн десеңиздер, загрузить дегенди басабыз. Жок деп басып коебуз мисалы үчүн. Андан кийин бул жакта сиздерди тааныштырат. Let's go деп басып, буну X менен басып чыгарып койсоңуздар болот. Киргенде сиздерге ушундай болгон бөлүкчө сунушталат. Ушул жактан New Book деген, Новый книга дегенди, Новая книга дегенди басабыз. Эми китебиңиз сиздики кандай стилде? 1/1, 4/3, 2/3 кандай форматта болот? Мага жакканы 4/3 альбомный форматта деп алам. Алганда эле сиздердики ушундай болуп, китебиңиздердин биринчи бети ачылат. Караңыздар. Биринчи бетине биз кандай кылып кошобуз бул жака сөздөрдү? Мисалы үчүн плюс дегенди басабыз. Ушул жакта мынакей pen деп турат, же text деп турат. Текстти басамын. Бул жака сөз жазам кадимкидей эле. Мисалы үчүн биология дейм. Биология. Караңыздар. Биология дедим. Чоңойтуп, кадимкидей эле Word сыяктуу эле иштейсиздер мында деле. Чоңойтуп, өң берип койсоңуздар болот. Каалагандай плюсту басып, мындай чоңойтуп койсоңуздар да болот. Окейди басабыз. Караңыз, биология деген сөзүбүз чыкты. Муну мындайынан кылып, эми сиз өзүңүз каалагандай кылып койсоңуздар боло берет. Биология дегенди тандадык. Тандагандан кийин караңыздар. Бул жакта окей бастык. Мындай кылып так ортого алып келип алабыз. Мисалга сиздердин биология сөзүн дагы чоңойтомун или кандай кыламын десеңиздер, бул жактардан кылып алсаңыздар болот. Астын сызып же кышайтып бир аз жазып койгонго мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар. Биология дегенdik, окей. Жаздык биология сөзүн. Жазып бүткөндөн кийин эле сиздер өзүңүздөр каалашынча каалаган жака коюп аласыздар артиклдарын. Мисалга биология сөзү бизге мисалы үчүн бизге ушундайынан кичинекей болуп атат. Карайлы, кандай кылып чоңойтобуз? Ал үчүн ушул жактан ушу биология деген сөздү белгилеп, ушундай бичке коюп алабыз дагы. Ушул жакта мынакей караңыздар. I деп турат, мынакей ушундай леп белгиси сыяктуу. Ушуну бассаңыздар, ушул жактан текст деп чыгат. Ушуну каалашынча размерге чоңойтуп аласыздар. Каалагандай мен 106га койдум. Караңыздар, 106га койгондо бизде эмне болот экен? Чоң болуп, размер чоңойот. Бул жактан ошол эле бөлүктөрдөн сиздер каалаган бөлүктөрдү коюп алсаңыздар болот. Мынакей биология дедим мен. Биология. Андан кийин плюсту басып кайра текстти басамын. Аты жөнүңүздөр, мисалы үчүн Асан деп коеюн бул жака. Мугалим бул. Караңыз, бирок ушундай кичинекей ушул жагына койсок болот. Асанов Асан дедик. Буну дагы белгилеп алабыз. Мынакей белгилеп туруп, ушул леп белгиси сыяктуу бөлүк алып келип, чоңойтуп алсак болот. Чоңойтуп, бул жактан шрифттерин дагы алмаштырсак болот. Караңыздар, ар түрдүү шрифттер бар. Бир гана шрифт эмес, ушуларды дагы колдонсоңуздар
болот. Кандай кылып шрифттер тандайм десеңиздер, ошол тандаган шрифттериңиздерди коюп алып эле бул жактан тандай бересиздер. Чоңойттук. Эми өңүн кандай кылабыз? Жашыл кылайын. Жашыл кылдык, караңыздар. Эми ушул жака биологияга тиешелүү бир сүрөт керек болуп атат. Кантип коебуз? Ал үчүн ушул жака келип туруп биология деп жазып, фон деп издеп алсак болот. Мисалга, же болбосо жөн гана биология деп эле издесек болот. Караңыздар, биологияга тиешелүү сонун бир сүрөттөр, ушундай болгон бөлүктөр чыгат да. Ошол бөлүктөрдү көчүрүп алсак болот. Биология дегенде эле биз микроскопту, ушундай бактерияларды элестетебиз да. Мисалга, ар түрдүү адамдын түзүлүштөрү, ар темада сиз өзүңүздүн тандаган темаңызга жараша койсоңуз болот. Математика, химия, физика ар тараптуу. Шуну алайын. Муну биз кантип коебуз? Коюш үчүн интернетке киргенден кийин мышканын оң капталын басабыз. Баскандан кийин ушул жакта караңыздар. Копировать адрес ссылки деген бар. Ссылка менен да койсок болот, эгерде ссылкаларда вирус жок болсо. Плюс дегенди басабыз. Ушул жактан image деп турат, мынакей биринчи эле image'ди басып, ушул жака ссылкабызды коебуз. Эгерде ссылкада вирус жок болсо, анда таап чыгат. Эгерде вирус болуп кала турган болсо, таппайт. Анда кандай кылабыз? Мышканын оң капталын басып, сохранить картинку как дегенди тандап алабыз. Андан кийин рабочий столго тандап туруп, бул сүрөттү жүктөйбүз. Кайра биздин жасап аткан book creator'га киребиз дагы, плюсту басабыз. Image дегенди тандап туруп, бул жактан мынакей загрузка через компьютер дегенди басабыз. Рабочий стол каяка сохранить эткен болсоңуздар, тандап туруп открыть басабыз. И автоматтык түрдө сүрөтүбүз бул жака келет. Мынакей караңыздар. Муну кичинейтип алсак дагы болот. Мынакей караңыздар, бул биздин китебибиз жасалып атат. Ал эми могул барактын өңүн алмаштырамын десеңиздер, дагы бир жолу ушул бөлүктү басабыз. Баскандан кийин каалаган өңдү тандап алсаңыздар болот. Мындай кылып. Мага могул жакты десеңиз, мынакей ушул бойдон. Экинчи барагына келебиз. Экинчи барагына келгенде, мисалы үчүн, мага YouTube'дан видео алып келишим керек болуп атат. Анда кандай кылабыз? YouTube'га киребиз. YouTube'га киргенден кийин эле YouTube'дун издөө бөлүкчөсүнө биология дегенди тандайбыз. Мен эми ар кандай бөлүк, сиздер өзүңүздөргө жараша темаларыңыздарга тандап алсаңыздар болот. Видеону ссылкасын алабыз. Detaylı konu anlatımları, Мисалга, мунун бөлүгүн поделиться басабыз, копировать ссылку, и бөлүкчөбүзгө, китепчебизге кайрадан келебиз. Плюсту басабыз. Плюсту баскандан кийин ушул жактан кантип коебуз? Медиа деп турат. Экинчи медиады басабыз. Баскандан кийин караңыздар, бул жакта кантип бөлүкчөгө коебуз. Ушул жактан биз биринчи мынакей embed деп жазылып турат. Ошону басып, эң акыркы ссылкабызды алып келип коюп, загрузитти басабыз. Баскандан кийин ушундай коюлду. Окейди басабыз. Видеобуз автоматтык түрдө бул жака коюлат. Андан кийинки бөлүкчөгө өтүш үчүн кайра эле стрелканы басабыз. Ошо 3-чү баракка келди. 3-чү баракта мен биология боюнча балдарга айтып беришим керек. Кантип айтып беребиз? Мисалга, биология илими боюнча айтып бергим келип атат. Ондай кылып могу сүрөттү аламын. Билесиздер, муну деле сохранить этип аламын. Рабочий столго. Кайра book creator'га кирип, плюсту басып, image дегенди тандаймын. Через компьютерим аркылуу жүктөймүн. Жүктөп, өзүмө керектүү сүрөттү алдым. Караңыздар. Сүрөтүм жүктөлүп атат. Жүктөлүп бүткөндөн кийин муну чоёмун. Өзүмө керектүү деңгээлде. Караңыздар. Ушундай кылып так ортого койгум келип атат. Мындай кылып. Эми мен биология илими боюнча айтып беришим керек. Биология илими кандай илим, ушул боюнча мен окуучуларга маалымат бергим келип атат.
кантип маалыматты биз ооз эки окуучуларга айтып жеткире алабыз. Ошол боюнча маалыматты негизги бөлүгүн биз аудио запись менен жеткизебиз. Анын үчүн плюсту кайра басабыз. Ушул жакта мынакей record деп турат, запись дегенди басабыз микрофондун. Кадимкидей ушул жакта микрофонубуз иштеп баштайт. Ошол жактан разрешить дегенди басабыз. И автоматтык түрдө бул жакта start деп жазылып турат. Мынакей запись деген жакты басып, start басып, мынакей 2-3 биз уже записибиз башталышы керек ушул жакта. Мынакей жазылып атат. Биология. Биология жаратылыш жөнүндөгү илимдердин жыйынтысы. Ошо менен бирге эле биология жашоонун аспектилерин, башкача айтканда функционалдаштыруусу, өсүү, келип чыгуу, эволюция жана жер бетинде тирүү организмдердин таралышы жана алардын ар түрдүү келип чыгышын жана айлана чөйрөдөгү өз ара аракеттешүүсүн изилдөөчү илим. Биология ушундай бөлүктөрдөн турат. Биологиянын негизги бөлүктөрү ботаника өсүмдүктөрдү изилдейт, зоология жаныбарларды, микробиология бир клеткалуу организмдерди изилдейт. Ушул сыяктуу сөздөрдү өзүңүз сабагыңыздарга тийишелүү каалагандай бөлүктү жазсаңыздар болот. Ушундай китептерди жасап, текшерүү келгенде бир сабак өткөндө жаңычыл функционал барсаңыздар болот. Жазып бүткөндөн кийин стопту басабыз. Анан ушул жактан окей деген көктү басабыз. Көктү басып микрофондун сүрөтү чыгат. Микрофондун сүрөтүн тандап апарып, мынакей караңыз. Тандап апарып бул жака мындай чоңойтуп коюп койсом болот. Көрдүңүздөрбү? Чоңойтуп коюп угуп көрсөк да. Биз уже записибиз башталышы керек ушул жактан. Көрдүңүздөр, бул жактан өңүн дагы алмаштырып койсоңуз болот эми, ар кандай кылып. Кара эле болуп тура берсин. Мен барактын өңүн алмаштырайын. Караңыздар. Барактын өңү ушундай кылып. Үчүнчү баракты дагы ушул жолдор аркылуу эле кете бересиздер. Пен деген бар. Пен деген бул ручка, мисалы үчүн өңүн тандайсыз. Кызыл ручканы тандайбыз. Каалагандай окуучуларга сөз да жазсаңыз болот бул жактан. Мынакей ручканы алдык. Мен жазамын бул жактан. Каалагандай мисалы үчүн сүрөт тартып же салам деп жазып койсок деле болот. Ар түрдүү бөлүктөр менен окей деп жазып окуучуларга мындай кылып көрсөтө берсек болот. Плюсту басалы дагы текст бар, ушул жакта медиа бөлүкчөлөрү бар. Ушул бөлүкчөлөрдөн колдонсоңуздар болот. Ушундай болгон бөлүктөрдү мынакей плюсту басып медиа бөлүгүнөн каалагандай бөлүктөрдү тандап алып сабактарыңыздарга колдонсоңуздар болот. Мисалга бул платный версиялары корона барлар платный версия, ошондуктан корона барларына тийбейбиз. Бул бөлүк мугалимдерге, ар бир мугалимге 100 китеп даярдоого бекер болот. Ар бир аккаунтка. Мисалы үчүн сизде канча аккаунтуңуз бар болсо, ошол аккаунттарга чейин койсоңуз болот. Мисалы үчүн муну алып салып, плюсту басалы, медиа бөлүмүнө кирип, ошол жакта эң биринчисине кирсеңиздер, мына карта разумалар бар. Каалаганын китебиңизге кое берсеңиз болот эми. Коронадан башкасын, бул жакта коронадан башкасын койсоңуздар болот. Математикалык сааттар бар бул жакта. Көбүнчөсү коронада, анан калганын коронага тиешеси жок бөлүкчөлөр. Мисалы үчүн фигураларды тандап кое берсеңиздер. Тандап бүткөндөн кийин, мынакей бул жакта add to book дегенди басабыз. Стоп, биздин бөлүкчөбүз баракка келип конот. Андан кийин бул жакта сөздөрүн алмаштырып, өзүңүз Word'догудай эле кое берсеңиздер болот. Окуучуларга кызыктуу жана ар тараптуу бөлүктөр болот. Мисалы үчүн, бул жакта окуучуларга ушуларды түшүндүрүп берип атасыздар. Мен ушул ар бир бөлүктүн астынан мындайынан запись калтыргым келет. Анда плюсту басам, запись дегенди басып, стартты басайын. Окуучуларга бир жакшы нерсе түшүндүрүп бергим келет. Мен айланамын, тоголокмун, ар дайым тоголонуп жүрөмүн деп тандадык. Окей болду. Караңыз. Ушуну биз ушунун үстүнө коюп койсок болот. Мынакей окуучуларга креативдүү бөлүктөрдү жасоо боюнча. Андан кийин кайра плюсту басабыз. Записти басып, окей.
Men yıldızçamın. Menin 5 butum var, kolum var, 5 kanatım var. Men yıldızçamın. Asmanda жүрөмүн. Ушундаймын, мындаймын деп өзүңүздөр ой пикириңиздер менен жазып, кайра стопту басып, окейди басалы. Караңыз, бул жака мындан астына коюп койсок болот. Стоп, ар бир бөлүкчөгө өз-өзүнчө коюп кете беребиз. Дагы плюсту басып, мен 4 бурчтукмун. 4 бурчум бар. Ушундай градустар 90 градуска барабар. Men 3 бурчтукмун. 3 бурчум бар деп ушундай кылып өзүңүз ой пикирлериңиздерди коюп кетсеңиздер болот. Анан плюсту басып алып, кийинки барактарыңыздарга өтүп, каалаганча бет жасай берсеңиздер болот. Мисалы үчүн, медиа бөлүгүндө караңыздар, иконкалар бар. Ушундай иконкаларды колдонсоңуздар болот. Үйдүн иконкасы, эми жомок китеп жасайм десеңиздер аябагандай жакшы. Өзүңүздөрдүн сабактарыңыздарда ушундай китептерди жасап, жаңычыл платформалар менен өтүңүздөр. Мисалы үчүн, башка документтен дагы алып келсеңиздер болот. Өзүңүздөрдүн Flash деген бөлүктөн алып келе берсеңиздер болот. Мисалы үчүн Word'дон сүрөттөндайлы. Word'дон дагы сүрөттөрдү алып келип кое берсеңиздер болот. Ар түрдүү бөлүкчөлөр. Мисалга, актан аклайдын ырын коюп койсоңуздар болот. Бардыгы бүткөндөн кийин ушул жакта мынакей поделиться деген шары дегенди басабыз. Ушул жактан эми биз буну даунлоад кылып, өзүбүз Word вариантында же PDF вариантында сактап алсак болот. Ар түрдүү багыттарда. Мисалга, азыр бул көчүп атат. Ошол мындай караңыздар. Ушундай болгон бук болуп жасалат. Биология боюнча 2,5 көрүнүп калат. Ушундай болуп көчүрүп алсаңыздар дагы болот. Бул китебиз ушундай болгон китеп болуп жасалды, көрдүңүздөрбү? Ушундай ачылып, жабылып кете берет. Көрүп көрөлү. Биология дегенди басканда, бул биология илими боюнча окуучулардын маалымат берет. Сабагыңыздарды Биология – это прекрасная область математики. Мен муну басканда биз уже записибиз башталышы керек ушул жакта. Мынакей жазылып атат. Биология. Биология жаратылыш жөнүндөгү илимдердин. Андан кийин плюсту басып, кийинки барактарга өтүп, мынакей караңыздар. Бир жакшы нерсе түшүндүрүп бергим келет. Мен айланамын. Тоголокмун. Көрдүңүздөр, ушул сыяктуу окуучуларга кандай белги экен? Келгилечи санап көрөлү. Бул кайсы белги? Бул кайсы сан деген сыяктуу сабактарыңыздарда колдонуп көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү сабак ушуну менен жыйынтыкталат. Мисалга, муну кантип биз сактап алабыз? Ушул жакта мынакей настройка деген бөлүк турат. Ушул жакта көрүп атасыздар. Ошону бассаңыздар, save деген астына чыгат. Бүттү. Бул биздин бөлүгүбүздө, китепчебизге сакталып калат. Мынакей ушул жакта биология деп ичинде, ушул book creator'дын ичинде түзүлүп калат. Ар бир аккаунтка дагы бир жолу айтайын, 40 китеп түзүүгө чейин болот. Мынакей бул жакта 2 китеп деп атат, 40 китептен түзгөнгө чейин болот бир аккаунтка. Бул демек сиздин мүмкүнчүлүгүңүзгө кетет. Эгерде мындан дагы көп китеп түзөмүн десеңиз, 1000 китепке чейин түзгөнгө болот. Ал айына $12 менен түзүп каласыздар. Ошондуктан бесплатный менен 4-5 аккаунт менен ошончо көп түзө турган болсоңуз, 4-5 аккаунтуңуз менен кирип колдонуп көрсөңүздөр болот. Бул сабак жаккан болсо, комментарийге өз ой пикириңизди калтырып, лайк басып, каналга катталып, сөзсүз түрдө кесиптештериңиздер менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Сабактарыңыздарды ийгиликтүү, жаңы, заманбап биргеликте сабак өтүүгө ар дайым даяр болуңуздар. Билгим келет академиясы менен биргеликте өзүңүздөрдүн сабактарыңыздарды заманбап кылып өтүңүздөр.